башка ыңгайла жок, кумтурдун элге пайда жок. Чөөлөргө болуп тепсенди, чөп чары жайган малга жок. Акылга салган элеми, алтындын барбы кереги? Таңкалап казып алышыбай, томуктай болсо берери, томуктай болсо берери. Кумтур компаниясынын 20 жыл аралыгында Кыргызстандын бюджетинде ачыктан ачык миллиардтаган акча түшүргөн эмес. Өлкөнүн экономикасына кайдыгерлик кылган атка минерлер сол чөнтөгүн кампайтып алууну эп көрүп келген. Быйылкы жылы бул маселе өкмөт менен парламентте эки бет болуп талаш тартышты жаратып келди. Парламенттин арасынан Атамекен фракциясы жаңы келишим 67-33 болуш керек деп чыгышты. Мындан улам карапайым калкта 67% пайда өзгөгө эмес өзүбүзгө деген үмүттө калды. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин эл менен жолугушуу учурунда ага көпчүлүк тургундардын суроолору ошол кумтур маселеси тегерегинде туруп алды. Соттоса сотко берсин ошолор. Айланып тегеренип келип бир Кыргызстанга алт пайдасы тие турган маселени силерде калды деп эле ушундай деп атат. Биз деле ушундай дейбиз, дейби? Ишенгенде депутаттар калды дейм. Калганын баары болбады. Кумтур проектisi бул дүйнөлүк афера болгондо, дүйнөдөгү эң чоң кендердин бирин биз жаңы мамлекет түзүп, эч нерсени түшүнбөй турганда алдап кеткен. Бирок түшүнө турган маалда келген. 2003-жылы биз билип калганбыз. Ал кезде алдап гана эмес, сатып алып ушул алып кетти. Анткени 2007-жылы ал кен заводу менен бизге толук өтмөк. Булар 2003-жылы бийлик менен сүйлөшүп, алдап бизде 67% эле 67%-ын алар алып кетип, биздики 33%ке түшүрүп коюшкан. Ошону биз алдамчылык проекти деп эсептейбиз. Ошол келишимди мыйзамсыз деп 2004-жылы эле чечим чыгарган экенбиз. Биз мен да добуш бергем. Ошондон бери 4-5 жогорку кеңеш чечим чыгарып, баарында тең ушуну адилетсиз, мыйзамсыз Кыргызстанга кайтсын деп чечим чыгарган. Өкмөт айтып жаткан 50-50%га каршы болгон калың элдин үнүн көз жазында калтырып, элге жакпаган 50-50 келишимди колдоп эле келе жаткан эл өкүлдөрү четтен чыгып жатты. Мындай Кыргыздын кызыкчылыгын көздөбөгөн келишимди колдобогон депутаттар табышмактуу болду. Бийликтин колтугуна кирген оюнун адатка айлантып алган айрым костюм-шымчан байкелебириз буга чейин кырдан кырга секирген кийиктей бийликтен бийликке секирип жармашып келген болсо, азыр деле ошол ыкмасын пайдаланып, бийликке жагынуу максатында элге жакпаган 50-50%ды колдоп келишти. Канадцев все-таки заставить или убедить в том, что они должны в пользу нас отказаться. Почему? Потому что они большую прибыль получили за время работы месторождения Кумтор. Өкмөттүн жумушун биз нөлгө чыгарып атабыз. Өкмөт жакшыбы жаманбы 50-50 кылып алып келди. Жантөре Жолдошевич, мынакей биз 100 миллионго сатып алабыз. Ушуну жок кылганга аракет кылсаңар, мен ойлойм жакшы эле болот бул договорчу. Ошону сүйлөшүш керек. Өкмөткө убакыт берели, урматтуу депутаттар кичине. Ошол 100 миллионду жоготконго аракет кылыңыз. Анан жанагы келген ушерптерди өзүңүз деле көрдүңүз. Ошол ушерптерди төлөп рекультивация кылыш керек. Ошол маселени чечсек, мен ойлойм жакшы эле болот. Жакшы эле болот, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн ушуну колдоп берели. Өзүбүз бүт нерселерди ачып алып, ушинтип турабыз. 50-50 деген жакшы. 50-50 раздел продукции ошого барышыбыз керек. Жок дегенде 40-60га. Тупикке келип калды окшойт. 50-50 ички муну айтат. 67-33 деп атышат. Эмне үчүн 50 бүтүн 100/01 деп катеп кылбадыңар? Сиздин бая айтып атпайсызбы, жоопкерчиликти мен жалгыз тартып калганга даярмын деп. Жок. Биз мисалы үчүн мен жоопкерчиликтен тартпайм. Сиз менен тең бөлүшкүм келет жоопкерчиликти. Ошого биз мындай конструктивдүү сизге сунуш бергенге аракет кылып атабыз. Өкмөт отставка дегенде мен кошулбайм. Анткени бул отставка кетирсек азыр бир лет Центера Кумтур компаниясы утат. Бизде азыр вариантты издеп туруп 50дөн көбүрөөк акцияны мейли 66-70 болбосун. Бирок көпчүлүк акцияны колго алганга аракет кылышыбыз керек. Президенттин сайты мамлекеттүүлүктү бекемдеш керек деп. Мамлекеттүүлүк бул жоопкерчиликтүү бийлик, жоопкерчиликтүү өкмөт, жоопкерчиликтүү парламент. Же алар кол коюш керек, же бийликтен кеш керек. Бирлери болуш керек да. Экинчи суроом, пайызга алабыз деген ишенимге таянган аргументтердин эрип атканын көрүп, Кыргызстан үчүн пайдалуу чечимге келишибиз керек деген тиянакка келдим. Бирок мен түшүнбөй аткан дагы нерсем бар. Мына бул жерде жумушчу топтун өкүлү Оторбаев, Кайып, Жоморт Кайыпович отурат. Биз жанатан бери ошол жумушчу топтун жөнөкөй эки мүчөсүн күнөөлөп атабыз. Бирок төрагасы бир командадан чыккан. Ошол күнөөлөп аткандардын командасынан чыккан. Ал кишиде мен эртең менен да сурадым ушерге кирердин алдында. Айтыңызчы, чын жүрөгүңүздөн 67 ала алабызбы дедим.
Жок дедиңиз, туурабы? Мынакей турат. Ал эми анын маңдайына чыгып алып колун кесип аткан Эркин Жумабаевич дагы ушул командадан. Эмне үчүн кимдир бирөөлөр өздөрү ушул мамлекет чет элдик инвестиция дегенди түшүнөт. Инвесторлор менен тааныш Кыргызстанга инвестиция алып келет деген адамына ишенбейт. Эмне үчүн өздөрүнүн командасына ишенбейт? Ошентип өкмөт көкпеттикке салып, чийки долбоордун парламентке кайра сунуштап өткөр албай убара. Ал эми андан ашып тырышкан Атамекен партиясы жаңы келишимди четке кагып, эл талабын жогорку деңгээлде жеткирип жатты. Ары тартыш, бери тартыш менен өкмөттөгүлөр кесибине карабай адвокат атка конушту. Болгондо да канадалыктардын адвокаты деген наам айтылып калды. Жетип калды. Ошону айтып атам, мына биз может быть получится бир да тыйын төлөбөй 50%га чыгала турган мүмкүнчүлүк пайда болгон турат. Ошо жагын иштеп атабыз. Экологиялык маселелердин бардыгын айтылган кемчиликтерди оңдоого мүмкүнчүлүк болуп атат. Правление боюнча, операторство боюнча сөздөр болуп атат. Ошолорду жакшыртып мен келишимди алып келем деп атам. Парламент дайындаган өкмөт 50% көпчүлүк эл өкүлдөрүн көндүрүп алып, Атамекен фракциясынын депутаттарынан жааган суроолорго канааттандырарлык жооп бере албай жатышты. Атамекен фракциясы 67-33% келишимдин бир топ жолдорун көрсөтүп беришти. Канадалыктар сотко берет деп корккон өкмөткө тескерисинче экологияны булгагандыгы үчүн биз аларды сотко берсек болот деген даяр жооптор да айтылды. Өкмөт башчысы айтат, биз башынан эле койгондо 50%-ын сураганбыз дейт. Бул токтомдордо чыгыш керек деген сөз 67%-тен кем эмес тура деп турат. Силерди парламент бата берип, парламент дайындаган өкмөтсүңөр. Эмнеге 50% сурайсыңар башында эле? 2 ай мурун. Эмне 70 десеңер, өзүңөрдүн бизнесиңер менен соода кылганда 100дөн баштамаксыңар. Переговор жүргүзүүнүн стратегия тактикасы деген болот. 50-нү сурадыңар, 50-нү алдыңар. Сырыңарда чыгып койбодуңар, февралда эле 50-нү сураганбыз дейт. Ошентип кумтөр деп кубалашып жаткан өкмөт менен парламенттин кайчы пикирлери интернет менен телерадиолордо элдин сынына кабылды. Кумтөрдүн 67 үлүшү Кыргыз элинде калсын деп чыркыраган Текебаев колунан келишинче ар кандай түшүндүрүү ыкмаларын колдонуп келди. Журналисттерге конференция өткөрүп жаткан эл өкүлүнүн бул жолку түшүндүрүү ыкмасы тили чыккан наристени да түшүндүрүүгө аргасыз кылат. Мен эмне үчүн мындай алма менен наглядный мындай демонстрация менен көргөзүп атам. Анткени премьер-министр Жантөрө Жолдошев үчүн атайын көргөзүп атат. Ал айтат, эмне үчүн 67, эмне үчүн 100 эмес, эмне үчүн 80 эмес, эмне үчүн биздики 60 болуп калыш керек дейт. Мынакей мен мону дагы айтайын. Ушундай болгон. Скамейка биз алдагы, биздин 3 ушундай чоң месторождениябыз бар. Ошону менен кошойлук деп макул болду. Ошондо алардын дойласы биздикине 2 эсе көп болуп калды. Мынакей. Скамейканын бүгүн центр экөө биригип центр биздин үлүшүбүз. Бул жердеги мен айткан афералык жол менен үйлөр көбүртүлүп киргизилген актив. Бул баарыбызга так болду. Бүгүн биз айтып атабыз. Бул активди өзүң алып кет. Биз центрдеги 33%-биздин кереги жок. Силерге бекер бердик. Биз пункттөрдү чыгып эле мурунку тартипти иштейлик деп атабыз. Мынакей центрына активин бердик. Көрдүңөр, алыбызды пузырь болуп чыкты. Мынакей. 0 бул. Иштетилбейт, муну сатып жибердик. Жок. А эмне калып атат? Болгону баягы 33% калып атат. Бул жөнөкөй арифметика, жөнөкөй логика. Таптакыр түшүнгүсү келбегендерге, 5 жаштагы балдарга түшүндүргөндөй кылып мен көргөзүп берип жатам. Кумтөр маселеси боюнча көпчүлүк карапайым эл ишеничтүү эл өкүлдөрүнөн Кыргыздын кызыкчылыгын колдогон келишимди колдогула деген талаптарды кое баштады. Эл талабын аткарууну көздөгөн Текебаев жемкорлуктун айынан күнөөлөнгөн чиновниктердин жазасын эскирбөөсү боюнча мыйзам жазып парламентке сунуштады. Анда да арты таза эмес депутаттар мындай мыйзамды колдобогону аз келгенсип, башка депутаттарды колдобоого чакырды. Эгер бул мыйзам өтүп калганда кумтөргө байланыштуу ичип жегендерди темир тор тосуп алмак. Тилекке каршы жазылган мыйзам 2014 жылы кабыл алынды. Мен сиздерди чакырып кетет элем ушул мыйзамдын долбоорун колдобогонго. Себеп дегенде бул мыйзам атайын спец закон болуп атат бул. Адам өлгүчө сыракта жашай турган болуп калат.
Мына депутаттар 120 отурабыз. Оозубузду эч кимибиз ача албай калабыз. Ушул мыйзамды колуп туруп 15 жыл мурун сен мындай кызмат кылгансың деп туруп баарын козгоп чыгат. Жаңы жагдай менен ачып туруп. Бул тегизи менен бардыгына бирдей иштейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Тандоо жолу менен гана биздин ошол 37-жылкы репрессия мезгилине барып калып, кимге жекече амбициялары болсо ошолордон бир өч алуу максатында гана жумшалып кала турган мыйзам катары мен айткым келет. Ал андай болгондо биздин мамлекеттин ичинде стабилдүүлүк эч убакта орун албайт. Кайра эле бири-биринен өч алуу, бири-бирине кытыгылоо, бири-бирине тийишүү аркылуу гана элдин тынчын агылган шарт түзүлүп калат го деген мен ойду айткым келет. Кумтөрдөп күйүп бушкан депутат Текебаев эл кызыкчылыгынан алыс турган келишимди колдоп, өзүнө кол көтөргөн депутат Мадемировду да парламенттин жыйынында омбу-домбу кылды. Токтоткула. Мурат Мухаммедович. Мурат Мухаммедович. Токтот. Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо боюнча өкмөттүн варианты кабыл алынгандан кийин Атамекен фракциясынын депутаты Эркин Алымбеков депутаттык мандатын да тапшырды. Кече күнү Жантөре Жолдошов айтканда мен арызымды даярдап койдум. Эгер бүгүн 50-50 келишим кабыл алсаңыздар, мен арызымды жазып берип кете берем. Чечим чыгарыңыздар. Рахмат. Макул 83, каршы 3, баары 86, катта 101. Өбүчкө сөз сизде. Урматтуу депутаттар, айта берсе сөз көп, мен тилекке каршы бардык аргументтерди келтире албайм. Того тер жерин айтайын. Кумтөр маселеси башталганда мен ушул залдан өзүмдүн саясий карьерамды баштагам. 93-94 жылы. Депутаттар абдан туура айтты. Кумтөр чет элдик компания. 2 президенттин башын жеди, 2 парламентте таратты. Алар биздин гезит журналдарды, өкмөт мүчөлөрүн, парламентарийлерди сатып алууга, алдап алууга ар дайым аракет кылышкан, ийгиликке жетишип келген. Мына биз парламент маселени ачык чечтик. Оппозиция көпчүлүк дебестен бир добуштан 67% Кыргызстандын менчигине алынсын, болбосо улутташтырылсын деген чечимди 23 октябрда ушул жерден чыгарып бердик. Бир добуштан. Тилекке каршы өкмөт аны аткарган жок. Аткарайын деген ою дагы болгон жок. Өкмөттөн сүйлөшүүлөрдү ким жүргүздү? Ким менен сүйлөштү? Өкмөттөн сүйлөшүүлөрдү эми рабочий группада негизинен Дилгир Жапаров менен атыңызды уnuttум, Шакиров жүргүздү. Булар кимдер? Дилгир Жапаров 2003 жылкы кылмыштуу келишимди даярдаган эксперттик топтун мүчөсү. 2009 жылкы келишимди даярдаган жумушчу топтун мүчөсү. Сентеранын директорлор советинин мүчөсү. Кумтөр Gold Company'nin директорлор советинин төрагасы. Бул биздин Кыргызстандын адамы эмес, канадалыктардын агенти. Ту айтат мага 2003 жылы президент зордогон деп. Жогору жактан зордогон деп. Ошондо айтып койбойбу өкмөткө жегеске туура эмес болуп атат деп. 2009 жылы айтып койбойбу? Ошондо унчукпаган адам азыр туура эмес жактарын Жантөре Жолдошов айтабы? Айтпайт. Мына экөө олтурат. Атамекен фракциясынын жыйналышында айтышты. Биз Сентеранын совет директорунун мүчөсүбүз. Корпоративдик этика деген бар. Биз Сентереге каршы алардын башка акционерлерине каршы сүйлөй албайбыз. Алардын кызыкчылыгын коргошубуз керек деди. Мына ошол адамдар Кыргыз өкмөтүнүн негизги агенти. Кумтөр алтындын башында туруп, негизги сүйлөшүп, кол койгон адамдар ушул болуп атат. Жантөре Жолдошов башынан эле 50%-тен аша албайбыз. Анткени эмне үчүн десе, Аткинсон ошентип айтты дейт. Аткинсон ким? Биз Кыргыз тарап Аткинсонду барды тиге биздин оппонент мындай экинчи тарап катары сүйлөшүп атабыз. Жок.
Atkinson bizdin жалданып алган жумушчубуз. Сентерада эң чоң кожоюн, эң чоң акционер бул биз. Кыргызстан 33%. Аткинсон биздин да кызыкчылыгыбызды козгош керек. Жок, Аткинсон башка тараптын кызыкчылыгын козгоп атпайбы? Ачыктан ачык. Мынакей biz жалдап алган адамдарды бири-бириңер менен сүйлөшкүлө дейбиз. Алар биздин кызыкчылыкты коргобойт. Мынакей сентябрда келген меморандум турат. Меморандумда дейт, меморандумда. Ошондо эле Амектин сунушун, рекомендацияларын кыйшашсыз аткарабыз деп сентябрда жазган. Амек октябрда 11 сентябрда бүтүптүр. Бул бүтө электе эле Амек жыйынтыгын бере электе эле биздин өкмөтүбүз буга макул болуп койгон. Урматтуу депутаттар, сиздерге сунуш кылган бүгүнкү келишимде 5 жеринде Амектин рекомендацияларын кыйшаюусуз аткарабыз деп турат. Кыйшаюусуз. Мынакей Амектин чечимин мен түнү менен сурап жүрүп, араң алдым. Бириңерде де жок. Көргөн эмессиңер. Анткени муну секретный деп лидерлерге кол койдуртуп эле таанышканга берет экен. Көрдүңөрбү? Көргөнүңөр жок, бирок добуш бергиле деп пример сурап атат. Кече депутаттардын ар бирине тараттыла дедим. Тараттыбы силерге? Жок. Амек эмне деп жазып атат? Баары жакшы деп жазып атат. Амек мындай деп жазып атат. Чын дейт, илим менен далилденген. Чаң мөңгүгө отурса мөңгү эрийт дейт. Кыргыздын мөңгүсү эрип атканда чындык аны космостон көрүп тур. Анда тана албайт, эрип атыптыр дейт. Бирок дейт, бул Кытайдан келген чаңбы, же Каракалпакстандан келген чаңбы, келечекте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүш керек дейт. Мамлекеттик комиссия биз түзгөн. Мөңгүнү эриткендиги үчүн $5 миллиард biz iş berişimiz gerek deydi. Eğer bu gelişimde alsak biz 5 milyardtan baş tartabız. Gelişimde şunu жазылып турат. Мына Каныбек Иманалиевич башкаларына Темир Сайрыевич айтып атат, жылына 80 миллион алат элек. Ушуну кечирип туруп атасыңар, тез эле кол коюп жиберсеңер бир 80 миллион доллардан алып турат элек дейт. Эми Кудай буйруса 80 миллиондан алайлык. Бирок биз 5 миллиардтан баш тартып атпайбызбы? Бул жөн эле документ эмес. Муну жогорку кеңеш ушул жерден көзүбүзгө жаш алып туруп колдоп бергенбиз. Жашып кеткен депутат Карамушкина Темир Сариевке кыргыз элинин баатыры деп Акшуңкар медалин беребиз деп ушул жерден айткан. Ошол сезимдерибизди, патриоттук парактарыбызды биз унуттукпу? Андай заявлениелер көп болгон, 33% болгондо эле беребиз деген. Бул документ тарыхый, Жандос Жолдошевич. Мындан эч ким эч жакка качып кете албайт. Амектин чечиминде мындай деп жазылып турат. Экология гана эмес, башка укуктук техникалык маселелер дагы Амектин чечимине ылайык чечилет деп турат. Эми келишимге токтосок. Сентябрда келгенде 46% алып, 4%-ті $100 миллион баалап, $100 миллион 10 жылдын ичинде сатып аласыңар деп Сентера бизге айткан. Эмне үчүн? Анткени Сентеранын консолидированный активи, акциясы жана башка биз карыз болгондорду кошкондо 51ден ашык болсо, Кумтөр Сентераныкы деп эсептелинет дүйнөлүк практика боюнча. Бүгүн 50-50 деп бизди алдап алып келип атат. Бирок биз $200 миллион карыз кылып, мурунандай тракторларды 200 миллионга карызыбыз жок эле. Тракторларды, башка техникаларды 200 миллион деп 10 жылдын ичинде 26-жылга чейин гана сатып аласыңар. Бүгүн сатып албайсыңар, 26-жылга чейин дейт. Ошентип келишимдин башында турат. Кыргыз тарап Сентерага консолидированный активти акциясын 50%, $200 миллион өзүнүн балансына коет, оң уруксат берет деп атат. Кумтөр биздики эмес, ал Сентераныкы. Ошон үчүн Жандос Жолдошевич бул келишимди алып берсеңер, Сентеранын акциясы асман тебет деп сүйүнүп атат. Бул Аткинсондун сөзүн сүйлөп атат го. Аткинсон Торонтого барып, мен жеңиш алып келдим деп ал жердеги акционерлерге айта турган сөздү бизге кыргызга айтып атат го. Анан ушундай келишимди биз кантип колдойбуз? Мына эми мен акырындап тиги комитет чечими дегенге келип токтойм. Мен окуп айтып берейин, комитеттин чечиминде мындай деп турат. Согласительный комиссияныкын. Азыр кечип кош.
Мен орысчасын оқып қояйын. Согласить комиссияда. Мындай деп тұрады. Правительство Кыргызской Республики при подготовке проектов нормативно-правовых актов и иных видов документов, вытекающих из соглашения об условиях реструктуризации Кумтора от 18 января 2014 года деп biz мұны мақұл қылып, қабыл алып қойып, қалған 8 документті дәрдеп қабыл ала берді беріп атамыз ғой бұл жерде. Бұл Жылдыз Жолдашованың айтқан сөзін biz жазып келіп атамыз ғой. Жылдыз Жолдашов айтты ғой, Жантөренің өзіне еле беріп қойылық. Өз еле чешсін. Кыргыз eli қарап отырады. Урматтуу Жантөр Жолдош. Төраға болу же? Жантөр Жолдош, не прерывайте. Мынаке, туғандар, аяқтан, бияқтан айтылған сөздер, елі-еліге қаршымын деп тұр, өз елі чечіп қойсын деп. Білмексен бол, беріп қойып атағыз. Мен 25 жылдан бері депутатым. Ардайым айтқан. Бұлар популистер 2003 жылдан. Елдің дұшмандары жүздеген дилгер баш болып. Башқа примерлері баш болып. Мыйзам менен дәлелдеп, экономикалық расчеттер менен дәлелдеген. Мен ақырғы сөзім. Емін үшін Кумтөр менен сөйлешулерде позициясы бекем болсын үшін өкімет 5 миллиард болбосадан 2 миллиардта ис бербейді. Қошып қойғыла бүтсін. Мен сөздің аяғына шығарып алайын. Бере тұрғаны Минватқоз екен. Минватқозды бірге шақырып, бұл өкімет тапсырма беріп, үшеуіне консолидирован, 3 организацияны. Барыңар біріктіріп, бір саясатты жүргізіп, келгіле 1-2 миллион долларға қарыз қылып қойылып. Алар бізді 3 миллион долларға өребіз десе, біз 6 миллиардқа беріп тұрып, өзіміздің сотуыздан 3 миллиард, 4 миллиард доллардық шешімді шығарып қойылық деп әрекет қылышқан жоқты. Әрекет қылған орнына Аткинсон бізді сотқа береді деп қорқытып атады. Қырғыздарда мөңгі бойынша су кодексі бар дейді. Шындай жазып атады да. Ал бойынша дейді, мөңгіге жақын жерде, мөңгінің үстінде мұндай іштерді жүргізсе болбайды, тыйым салынған дейді. Зиянын төлеп беріш керек дейді. Бирок дейді, Водный кодекстің ақырғы редакциясы обратной силы не имеет дейді. Төлей албайсыңар дейді. А бирок ошол эле кезде айтат, бирок 94 жылда Водный кодекс бар, ал кезде дагы запрет коюлган деп. Мындай кылып коюп атат, анан кийин соттошуп, далилдей албай ошон менен жүрө бергиле. Бул деген сөз 5 миллиардты кыргыздар көрбөйсүңөр. Силердин законуңар обратный силы не имеет деген берген заключение бүгүн сиздер колдоп бекиткени турасыздар. Ошон үчүн ойлонуңуздар. Рахмат. Акыркы парламенттин жыйынында өкмөт менен парламенттин кайчылашы коштолуп, бийликке жагынууну көздөгөн элекилдөрдүн көптүгүнөн 50% келишим 6 декабрь күнү колдоо тапты. Бүттүү каттоо аяктады. Каттоодон 96 депутат өттү. 97 депутат катталды. Токтом астыңыздарда турат. Бардыгы түшүнүктүү болду. Токтомду толугу менен дош коем, дош бериңиздер. Макул 60, каршы 35, барды 95, катталы 97. Токтом өттү. Жантөр Жолдош, сөзүңүз барбы? Айтып коюңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар, колдоп бергениңиздер үчүн. Бирок мына стенограмма үчүн да айтып коеюн. Феликс Шаршембаевич айткан ар бир соглашениеде биз ал механизмин табабыз, кандай кылып процедура одобрениени алыш. Сөз түрдө сиздерсиз келишимдерди даярдабайбыз. Бирок ратификация бул келишимдер болбойт. Өзүңүздөр билесиздер. Бирок форма согласованияны мен сөз түрдө фракциянын башчылары менен сүйлөшөм. Кандай формада же профильный комитетке бересиздерби, же фракциянын лидерлерине бересиздерби, ал форманы биз ойлоп табабыз. Сөз түрдө биз алдыга жылабыз. Чоң рахмат колдоп бергениңиздер үчүн. Рахмат, өкмөт жоопкер. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бардыгыбыз ачык айтканда мындай чоң үмүт менен добуш бердик азырчы. Эки жактыкы тең туура. 50-50 дегендердин туурасынын себеби алар эми эл аралык положениялерге, эл аралык нормаларга, укуктук актыларга негизделип атат. А беркилер болсо улуттун кызыкчылыгын жогору коюп атышат.
Эми мында да вот бир жактуу да экөө тең, бир жагын көбүрөөк коюшат. Эми экөөнүн ортосундагы мен эки жактан күнөөлөбөй элем. Эки жак тең туура өздөрүнүн аргументтүү ойлорун айтып атышат, жакшы пикирлерин билдирип атышат, калкка туура информация жеткирип атышат, мурдагы кемчиликтерден бери чокуп ачыкка чыгарып атышат. Эми мындан аркы иштегендер эми эске алат да, чоңдор, башкалар. Биз өзүбүздүн байлыгыбыз аябай көп. Өзүбүзчө жашасак да болот. Кара, Түркияны кара, Өзбекстанды кара. Кандай сонун жашап атышат. Россияны кара. Биз деле ошо алтынды өзүбүздөн чыгарып, өзүбүздү мындай эмне кылып жашасак болот. Эми кумтар боюнча айтып кете турган болсок, бул кумтарда элик болгон эле туура болуп калды окшойт. Себеби аны дагы 60-70% жеткириш үчүн ал башында договордо болуш керек эле. Анан эми кайра ызычу чыгарып аны көтөрүш кыйын болуп калды окшойт Кыргызстан үчүн. Ну, я за то, чтобы, конечно, было больше пользы нам, нашим кыргызстанцам, а не куда-то за пределы республики уходило все это. А именно вот среди нас, именно нам, кыргызстанцам, жителям. Туура эмес ал. Кыргызстанды кени болгондон кийин, Кыргызстанда эмнеси болгондон кийин, жери болгондон кийин 67 болуш керек да өзү негизи. Кудайдан башка айла жок, кумтурдун элге пайда жок, чөөлөргө болуп тепсен.